Кыргызстандын ар бир жараны милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин сатып алууга милдеттүү экендиги айтылганы менен иш жүзүндө андай эмес. Былтыр өлкөдө 160 миңден ашуун жаран гана медициналык камсыздандыруу полисин сатып алышкан. 5 күндүн ичинде күчүнө кирип 12 айга жарактуу болот. Бүгүнкү күндө ММК полисинин баасы 1840 сомду түзөт. Бардык эле кызмат акысыз эмес. Медицинада жарым кызмат үчүн жаран өзү да өз чөнтөгүнөн төлөш керек. Камсыздандырылбаган жаран болсо, ошол эле медициналык кызматты кассага, медициналык борбордун кассасына толук төлөш керек. Камсыздандырылган жаран болсо, жеңилдетүү түрдө төлөш керек. Жеңилдетүү түрдө кайсы дары дармектерди алганы жаран укуктуу. Ошондой маалыматтарды бергени бүгүнкү биздин эң основной максатыбыз эле. Камсыздандырылган жарандар мамлекет кепилдеген жеңилдиктерден пайдалана алышат. Айрым анализдерди тапшыруу, дарыгерге текшерилүү акысыз жүргүзүлөт. Дары дармектерди сатып алууда, стационардык дарыланууда жеңилдиктер каралган. Элдер камсыздандырылса, бизге дагы, инвалидтерге дагы жардамы тиймек, жакшы эле болмок. Ушул камсыздандырууну жакшы элдер өздөрүн камсыздандырып, өздөрү ушул экинде уверен болуп, мен больницага жатсам, камсыздандыруум бар деп аракет кылса, жакшы эле болмок. Дары кымбат, анан тигинти, анан тияка төлөдүк, анан бияка төлөдүк, нааразы болушат. Андан көрөк камсыздандырса, өздөрүнө да жакшы. Кадр жетишсиздиги Балыкчы шаарында дагы маселе жаратат. Лор, окулист, невропатолог дарыгерлерине суроо талап күч. Жыйында бул боюнча суроолор берилди. Ушу Балыкчыга келип мен көрдүм. Түшкө чейин врачты көрүнбөсөң таппайсың, бирок частныйына барасың. Камсыздандырылган күндө деле баары частныйга барып көрүнөбүз, акча төлөп көрүнөбүз. Ушул жерде мен жок. Анан сөзсүз анализге жазганда сразу мамлекеттикке жакшы эмес деп частный лабораторияларга жазасың. Эмне себептен да? Анда эмне пайдасы бар ушу камсыздандырылганды алып? Иштеп аткан 8 эл дарыгер бар азырчы. Дарыгерлердин дефицити баары көрүнүп турат. Жана кууш дарыгерлер да жетишпейт bizde. Bizde болгон бирден баары отурушат, ошондо деле бар эмес. Бир лор, бир окулист, бир кожвенеролог, невропатолог деле жок. 0,25 жана стационардын эмеси невропатологу Турдалиев деп отурат, ал 2 сааттык эле эмеси мөөнөтү менен отурат да. Өлкө боюнча коррупция менен күрөш тынымсыз уланууда. Ал арада дарыгерлер бейтаптардан акча талап кылган учурлар дагы жок эмес. Эгерде мындай учур катталса, 113 шыр байланыш номерине чалуу сунушталды. Айзат Анарбекова, Сталбек Самачиев, Ысык Көл жаңылыктары, Балыкчы шаары.